Алтын комузду алган акындарыбыз чертип жүрүшөбү? Ошону туура айттыңыз. Бул алтын комузду алган биздин мына бул жагынан туура суроо бердиңиз. Алтын комуз бул мына мындай айтканда соңку жаңы жасалган комуздун бири бул меники болду. Өткөндө өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол жерде биздин Ахматбек акыныбыз жеңип алды. Андан мурда биздин Жылдызбек деген акыныбыз алган алтын комузду, Баян Ахматов деген акын алган комузду. Кыргыз эл акыны эң алгачкы жолу 2015-жылы Элтерде Ош-Бишкек телекөпүрөгү кылып, Такай мен таң кала берем да, ошол биз Ош-Бишкек телекөпүрөгү кылган мезгилибизде эле бир сүйлөшүп алгандай эле Такай 42 акын катышат да. Азыр эми 46 акын болуп калды бул жердечи. Такай ушул алтын комуз койгонубузда 42ден акын катышып келди да. Ошондо Рахматулла Козыкеев алган. Эми көпчүлүк учурда мен мындай байкап жүрөм, акындарыбыз же баягы алтынды аябай атышабы, же сакташып атабы, же баягы банкка коюп койгонбу. Көп учурда баягы чертпей келишет, бирок Козыкеевдин Рахматулла агабыз көп учурда чертип калат да. Анан мен ойлойм, азыркы ошол акындарга жөн берилген жок да, муну черте жүр, кыргызды таңазалап, ушул комузду көтөрө билгиле, ушундай биз бабалардан калган улуу белекти алтынга кыргыз эли өнөрүн, баягы өзүнүн улуттук аспабын ушунчалык алтынга бөлөп, ушундай бийик деңгээлде көтөрүп жүрөт экен, акындары алтын комуз чертет экен деп чертип жүрсө кандай сон бул эл ичиндечи. Чоң эми Такай чертпесе дагы мен каалар элем чоң бир мааракелерде алтын комузду көтөрүп чыгып чертет деп ишенем. Айрыкча мына Ахмат Султанга мен көбүрөөк ишенем. Ал деген мына 4-5 жолу көрүп калдым. Комуз алганы бери Такай эфирлерге чыгып, башкага чыгып көтөрүп элге чертип келатат. Мен деле муну жөн эле үйүмө сактап койбойм. Буюрса бир чоң жыйындарда, сиздердин тоюңуздарда, элтердин жакшылыгында алтын комуз менен чертсем кандай сонун. Албетте. Мунун баркына, кадырына жете билишибиз керек. Эмгектин баркына жете билишибиз керек. Ошону менен бирге эле мына Түрксой эл аралык уюмуна, Маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлигине, элтердин жалпы эле биздин жетекчилигибиз баш болгон жалпы жамаатка, Манас улуттук театрынын жамааты жардам берди. Ошолордун баарына мен учурдан пайдаланып ыраазычылык билдире кетем. Анан эми ушундай көп жакшылыктар бар. Эгер көп сүйлөбөй мына жерден эгер уруксат берсеңиздер, мен негизи устатым Атам Бурканырчы. Атамдан көп нерсе үйрөндүм эле. Алтын комуз менен ушул атам аткарган кадимки Атайдын ой булбулуну сиздерге белек кылсам туура болчудай болуп турат. Себеби учурда ушул биздин Атай Огонбаевдин Кыргыз жергесинде 125 жылдыгы белгиленип аткан учурда, ал эми атам бир учурда ушул ой булбулдурдаган экен. Ой булбулду сиздерге белек кылайын. Oy bulbul gerildi basıma türüldü. Sen bulbul gelişken cıpara güldü. Geyiş gelen beni ne saldın? Sen bulbul gramofon döndü. Oy bulbul. Oh. Böyle.
жүрөсүң булбулу кара көз. Күйгөндөн гана саган айтам сөз. Айтамбын шаттыктын дорун сүргүндө, шаңдаңгын гана курбу эркинде. Эми жаркылдайсың ой булбул, жашылдан гана кийип жибектиң, деги кулпундасың тотуда. Ой булбул кубандырып жүрөктүң га, Ay. Ey hayran bulbul. Gelişip kanda müçün jaralgan, giysen bir gana giyim jaraşıpa, tümele sağınganda özüngda. Oy bulbul koldan kısa karmasa ba. Ay.